Assalamu alaikum туғандарым, қандайсыздар, қандай жатасыздар, амансыздарбы, оорубай элесиңерби, урушпай элесиңерби? Жашоо өзүңөр каалагандай бактылуу, чырайлуу жашоону жашап атасыздарбы? Эң негизги максат ошону кылалы туугандар. Көптөн бери видео чыгарып, сиздер менен баарлаша эле келем. Себептери көп, башка жумуштар болуп, мээни эң негизгиси ошолорго бир аз убакыт бөлүп, жетише албай калып аттык. Кудай буйрса чыгаранга аракет кылып турабыз. Эң негизгиси жакшы жүрүңүздөр. Анан сиздерге ушу бүгүн баян айтып берейин дедим. Падыша тууралуу. Падыша бир замандын падышасы түш көрөт. Түшүндө тиштерин баары көбүлүп түшүп калат болнойчу. Анан эртең менен чоочу ойгонуп анан ошол акылмандардын баардыгын чогултуп, буйрук берип баарын чогултуп келе, баары келет. Анан ушундай мен кече түш көрдүм. Түшүмдө тишим баары көбүлүп чыгып калыптыр. Мен түшүмдө жооруп бергиле дейт. Баары ойлонот, ары ойлонот, бери ойлонот, эч ким жоорой албайт. Кара терге түшүп башташат, кыйналып башташат. Анан падыша айтат: "Мен түшүмдү жооруп бербесеңер, баарыңардын башыңар кетет" дейт. Ал кезде заманда билесиздер, падышалар буйрук бергенде дароо аткарылчу да. Анан баары корко баштайт, анан бирөөсү чыгып, бир акылман чыгып айтат: "Падыша уруксат берсеңиз, мен ушу түшүңүздү жооруп берейин. Бирок бир шарт бар, ушу башка акылмандардын баарын бошотосуз" дейт. Падыша көнөт, макул дейт. Анан сиз түшүңүздө тишиңиздин баары көбүлүп түшүп калыптыр. Бул түшүңүздүн жоорулушу сиздин туугандарыңыздын баары өлүп калат дейт. Өлүп калат деген падыша ачуусу келип, каары келип, анан ушунун башын биринчи аллачы да буйрук берет. Буйругу аткарылайын деп аткандан дагы бир акылман туруп: "Жок, падыша, сиздин түшүңүз туура эле, ушундай эле баягы жоорулушу ушундай эле. Падыша, түшүңүздүн жоорулушу мындай" дептир. Сиз башын албай туруңуз, мен айтып берейин мына. Сиз, падышам, ушул көп өмүр сүрөт экенсиз, көп жашайт экенсиз. Сиз туугандарыңыздардан да көп жашайт экенсиз деген экен да. Ошондо падыша ыраазы болуп, акылмандын баарын бошотуп, жашоосуна ыраазы болуп, жашоон улантып жашай берген экен да. Муну мен эмнени айткым келет туугандар? Биз бир нерсени бир адамга, мисалы үчүн бир кабарды, бир насаатыбызды, кандай десем, бир түз, прямой деп коет го, прямой айтып алышы мүмкүн. А киши туура эмес кабыл албашы мүмкүн экен да. Падыша сыяктуу биринчи, туугандары бар өлөт деди. Түш ошондой эле экен да, жоорулушучу. Тегиниси просто эмне кылып койду экинчи акылман? Ал айтып атат: "Сиз туугандарыңыздан көп жашайт экенсиз." Ал өлөт деген эле сөз да. Просто анын айтылышын, насаатын башкача айтып туруп, жакшы түшүндүрүп берип койду, өзүнүн акылмандуулугу мененчи. Ансандай баардыгыбыз дагы бир акылман бололу. Мисалы үчүн, биз эркектер, аялыбыз бир ачуусу келип, бир уруш баштады, бирдеңке болду, кыйкырып баштады мисалычы. Ушу сен ушу ачууң келгенде ушундай жөн жүргөнгө караганда ушу ачууң келгенде аябай бир сулуу, ушундай бир ханышадай көрүнүп каласың да деп, мындай бир акылмандуулук менен, же болбосо аялы эркегине мисалы, же балдарыбызга, же балдар ата энебизге, досторубузга жумушта айтор, кайсы жерде болбойлу, ушу өзүбүздүн бир акылмандуулугубузду, хикмат деп коет да, мына даанышмандуулугубузду ушу элге мындай бирдеңкени айтаарда, бир ачуубузга алдырып ийбей, башка нерсеге алдырып ийбей, ушу жакшы айтканды үйрөнөлү. Ошондо биз бактылуу, ал бактылуу, анан жашоо чырайлуу жакшы болот. Баардыгыбызга амал кылышка мүмкүнчүлүк берсин Аллах таалам. Анан эң биринчи ойлобоңуздар, бул айтып атат, бунун жашоосу укмуш, анан бизге эле айтып атат, биз кыйналып атабыз. Жок. Айтып аткан муктаж да. Мен айтып атам сиздерге. Ошол нерсе мага келет иншалла. Анткени ким көп даават кылса, ким көп насаат айтса кайсы нерсеге, ошол нерсе жашоосуна келет экен да. Мен сиздерге айтып атам, мен жашоомо келсин деп. Сиздер жакшы кабыл алсаңыздар, ушу амал кылсаңыздар, Аллах таалам мүмкүнчүлүк берет. Сиздер да ошондой жашоодо жашап, бактылуу жашаганга чоң бир үмүт болот иншалла. Алла ыраазы болсун баардыгыңыздардан. Ушул насааттарыбызды башка группаларга, башка адамдарга таркатып, бир дин менен жашашка, адамдар бактылуу жашап калышына, ушул бир нерсе сөзүбүздү жакшы түшүндүрүп калышына бир баардыгыбыз себепчи бололу. Чоң рахмат.